Суд приговорил Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы, признать в действиях Бишимбаева согласно пункта 2 части 2 статьи 14 Уголовного кодекса опасный рецидив преступления. Казахстандын улуттук экономика министри Куандык Бишимбаев аялы Салтанат Нукенованы мыкаачылык менен өлтүргөнү үчүн 24 жылга кесилди. Ал жазасын жазаларды аткаруу системасындагы эң эле катаал абак-жайында өтөйт. Анын тууганы Бакытжан Байжанов кылмышты жашырганы үчүн 4 жылга соттолду. Казак саясатчысы аялы Салтанат Нукенованы 2023 жылдын 9 ноябрында ресторанда уруп, өмүргө сыйбаган жаракат келтирип, өлүп калганча сабаган. Ал кармалып, бир катар экспертизалар жүргүзүлүп, өлтүрүүнүн өчүрүлгөн видеосу калыбына келтирилип, коомдук нааразылык чыккандан кийин сот отурумдары башталган. Салтанаттын туугандары анын денесинен токмоктон, муутудан калган из тактарды көп эле жолу көрүшкөн. Күйөөсү менен ажырашам деп жүрүп, бирок үлгүрбөй калганын билдиришкен. Я подошел к ней, схватил ее за волосы, дал ей 4 пощечины сильных. Она упала. Я разозленный, говорю, встал. Я опять не мог понять, да, сейчас она специально это делает или она действительно, да, ей плохо. Мурдагы министр аялын мыкаачылык менен өлтүргөнүн мойнуна алгысы келбей, аялы өзү кулап түшкөн. Кээде туруп полго, бир туруп унитазга урунду деп сөзүнөн жаңылып жатты. Ал анткени менен аялын жаакка чаап, тепкилегенин моюндап, Нукенова өлбөй эле уктап жаткандай болчу деп айткан. Аял өлүп жатса, Бишимбаев көз ачыкка чалган. Көз ачык болсо, сотто аялга тез жардам чакыртуу керектигин айтканын билдирген. Соттун алкагында экс-министр аялын такай сабап, кордоп, анын баарын видеого тартып турганы аныкталды. Нукенова өлтүрүлүп жатканы түшүп калган байкоо камераларындагы видеолордон тышкары, келин кордолгону тартылганда видеолор көрсөтүлдү. Бул видеону Бишимбаев телефонунда сактап жүргөн. Маркум келиндин адвокаты Жанна Уразбаева айыпталуучу мындай видеолорду такай тартып келгенин билдирди. Сотто Бишимбаев сот арачыларынан объективдүү жана гумандуу болууну талап кылып атты. Сот арачылары өлтүрүү жана кордук көрсөтүү видеолорун көргөндөн кийин Бишимбаев алардан таңуулаган көз караштардын туткуну болбоону суранды.